Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 57. hadis. An Aişe radıyallahu anha qalet. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullah ala kulli ahyanih sahihun muslim. Ayşe radıyallahu anha aytты, Allah'tың пайғамбары sallallahu aleyhi ve sellem бардық уақыттарда Аллах Тааланы естейтілі. Имам Муслим риwayat қылған хадиске түшіндірме. Аллах Таала Құранда мындай деп айтады: قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. О Аллахқа иман келтіргендер, Аллах Тааланы көп естуменен естегілі. Зикр Allah'ты есту, кейде тілменен, зикр Allah'ты есту, тілменен, жана жүрекменен болады. Көпчілігі адамдар Allah'ты тілдері жана жүректеріменен Allah'ты естешеді. Бұл хадисте айтылғандай, Аллах Тааланы бардық авалда естеп жүрсе болары айтылынды, жана бұға адамдарды қызықтырды. Bir ғана ажатханада ғана Аллах Тааланы есту, Аллахты зикр қылу, ал жерде Аллахтың ысмын еске алу тыю салынған. Аллах Таала Құранда мындай дейді: "Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун." Мені естегіле, мен да сілерді естеймін. Жана берген нематтарым үшін маға шүгір қылғыла, жана еч капыр болбоғыла. Аллах Тааланы зикр кылуу менен пенде көптөгөн жакшылыктарга жетишет. Анын жакшылыктарын дүйнөдө жана акыретте албетте көрөт. Жана ошондой эле зикр шайтанды алсыратат. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, зикирден максат бул хадисте жалпы зикр, жалпы Аллах Тааланы эстөө. Құран оқу болсын, тасбих, субханаллах, жана тахмид, алхамдулилlah, тахлил, ла илаха илlallah, такбир, Аллах акбар, жана истигфар, астагфируллах. Мына ушундай түрдө Аллах Тааланы эстөө. Экинчи хадистен алына турган пайда: бардык убакыттарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааланы эстейтеле. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосу Аллахты естөө менен болгонун түшүнүп жетсек болот бул хадистен. Хадистен алына турган үчүнчү пайда: бул хадисте дараттуу болсун же даратсыз болсун, Аллах Тааланы эстөөнүн дурустугу келип чыгат. Бирок Куранды дарат менен окуп тилават кылуу керек. Хадистен алына турган төртүнчү пайда: Ибн Кайым рахимахулла айткан, зикир бул жүрөккө жашоо алып келет. Шейхул Ислам рахимахулла айтат: зикирдин жүрөктөгү орду балыктын суудагы ордундай. Балык суусуз тура албагандай, суусуз жашай албагандай, жүрөк да Аллахтын зикирисиз тура албайт, жашай албайт. Балык суудан ажыраса кандай абалда болот? Өлүп калат. Жүрөк да зикирден, Аллахты эстөөдөн ажыраса өлүк сыяктуу болуп калат. Хадистен алына турган бешинчи пайда: хадисте мына келет, Жабир радıyallahu анхудан риwayat кылынат: "Афдалу зикри ла илаха илlallah ва афдалу дуа алхамдулилlah." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде мындай дейт: "Эң абзел зикр Аллахты эстөө, ла илаха илlallah деп айтуу. Жана эң абзел дуа алхамдулилlah." Жана пайгамбарлар айткан зикирда эң абзел зикр, ең абзел Аллахты естөө бул ла илаха илlallah екен. Ла илаха илlallah деп зикр кылууда кишинин эрини бири-бирине тийбейт. Ушундай жеңил зикр. Үндү чыгарып айтуу шарт эмес. Хадистен алына турган 6-чы пайда: истигфарды көбөйтүү керек экен. Бул көп жакшылыкка жетүүгө истигфар айтуу себепчи болот. Рызкынын көбөйүүсүнө, мал мүлктүн көбөйүүсүнө жана күнөөлөр кечирилүүсүнө истигфардын орду өтө чоң. Мына ошондуктан дайыма пенде
күнөлөрүнө истигфар, Аллах Тааладан кечирим сурап, Аллахтын райымынан үмүт кылып, истигфар айтуусу мына ошол пенденин көп жакшылыктарга жетүүсүнө себепчи болот экен. Валлаху а'лам.